протоколду эме кылып атканда мындай деп айтты. Значит, мир будет до тех пор, пока будет соблюдаться требования этого протокола деп атат. Эгер бул протокол соблюдаться этпесе, кайра эле кагышуулар боло берет деп бизге ачык эле бизге мындайча айтканда угроза кылып атат. Ультиматум коюп угроза коюп атат. Ошондой эле сөздөрдү, ошондой эле один к одному сөздү 39 протоколду жанагы 1-21 жыл согуш болгондон кийин ошол 39 протокол коюлгандан ушул эле сөздү айткан. Мир будет соблюдаться до тех пор, то есть тынчтык пока ушул немени аткаргандай эле тынчтык болот, аткарбасаңар эме болот деп. Но бирок 39 эме дагы бизге абсолютно пайдасы жок протоколда, бизге только Тажикстан пайдасыга. 42-дан только Тажикстан пайдасыга болгондуктан биз үчүн неприемлемый. Ошондуктан булар мындайча айтканда жанагы претензиясыны азыр биздин мамлекетти булар алсыз деп турат. Ошондуктан алсыздыктардан пайдаланып туруп, күч менен жанагы 2100 квадратный километрди басып алабыз деген максатында ошол иштерди кылып, анан кийин шылтоо издеп атат да, ошону неме кылган. Ошонун немеси азыр эми 39 протоколдагы, 42 протоколдагы ошол өзүлөрүнүн, значит, аскери агрессияны жасаганга, булар ошону шылтоо кылып, агрессияны жасаганга дүйнө жүзүнө даярдап атат, мындайча айтканда. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, биз аябай туура эмес кадам кылып, 39 протоколдан туура эмес болуп калган, 42-дагы протокол туура эмес болуп калган да. Анан кийин мен ойлоп атам, бу жерде мындай да, булар айтып атпайбы, ошол жерде видеонаблюдение болот. Анан кийин ошол жерде видеонаблюдениени биз карап турабыз деп. Хорошо, карап турасыңар. А эгерде алар ползучий захват менен дагы кайра тажиктер кире баштаса, эмне кылабыз? Тажиктерге айтабыз, ушундай кирип атат. Алар эгер тажиктин бийлиги ага реагировать этпес, биз колубуздан келбей атат, эл өзү эле кирип кетип атат десе, биз эмне кылабыз? Значит, биз күч колдонушубуз керек. Раз биз күч колдоно турган болсок, мына эмелер биздин мирный жительдерге күч колдонду, курал колдонду, ошондуктан биз согушуп атабыз, дагы согушачаттар да. Мындайча айтканда, мен дагы бир нерсени айтып койгум келет, мына айтып атат, 42 протокол, 39 протокол бизге тынчтык алып келет дегенге совсем туура эмес да. Себеби деген бул наоборот жанагы эмелерди, кагышууларды, конфликттердин эскалацияны расширениясына алып келет. Наоборот, эки эсе көп коркунуч эме болуп атат да. Ошондуктан бул эме мындайча айтканда жанагы шылтоо болуп калды, анан кийин явный мондай эме болуп калды да, эки протокол, то есть причина болуп калды. Мына сактап атасыңар деп туруп, тажиктер чоң согуш бизге жарыялап туруп, жаңы 2100 квадратный километрди басып алганга ачыктан ачык дүйнө жүзүнө эме кылып туруп, ыктымал да, агрессия кылышы ыктымал. Ошондуктан эч кандай бир тынчтыкка алып келбейт. Бул только жанагы эмесинин Тажикстан жагынан бизге агрессиялык коркунучтарды 2 эсе, 3 эсе көп кылат деген ойдомун.